Буга чейин кеңсенин жоктугунан аймактык кеңештин кызматкерлери ар жерде көчүп конуп иштеп келишкен. Эми жарандардын арыз муңу кабыл алынып, алардын көйгөйлөрү жеринде чечүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Мындай коомдук кабылдама учурда Амир Темур аймактык кеңешинде курулуп жатат. Келечекте шаардагы баардык аймактык кеңештерде ачылары пландалууда. Келечекте мындай борборлор аймактык кеңештердин тургундарын негизги таянч пункту болуп калышы керек. Сөзүмдүн соңунда дагы бир жолу коомдук профилактикалык борборубуз Ак Жолтой элибиздин ишемине ээ болушуна тилектешимди билдирип кетмекчимин. Коомдук кабылдама борбору элдин тынчтыгы үчүн иш алып баруусу керек. Эми коомдук алдын алуу борборунда ар бир кылмыш алдын алынат. Сулайман Тоо аймактык кеңешинин тургундарын чечилбеген көйгөйлөрү чечилип, туура консультациялар бериле тургандыгына ишендиришти. Мен ойлоймун, бул жерде отурган милиция кызматкерлери менен аймактык кеңештин төрагалары, аксакалдар соту, аялдар кеңештин төрайымдары, жаштар комитети, элдик мына сакчылар бардыгы биригип бир гана элдин тынчтыгы үчүн, эл үчүн кызмат кылышат. Имараттын курулушу өткөн жылы башталган. Жалпы 1.928.000 сом каражат кеткен. Анын ичинен 623.000 сомун Ош шаардык мэриясы берсе, калган сумманы бейөкмөт уюмдар бөлүп көрсөткөн. Имарат 2 кабаттуу 6 бөлмөлүү. Эми бу жерде азыркы күндө азыр эл билен милиция ар дайым бирге деген үчүн мана милицияга уже бир комната ажыраттык, участковый инспекторубузга. Бу жерде эми жетектөөчү адисибиз отурат, жаштар комитети отурат, аялдар кеңешинде отурат, аксакалдар соту отурат и жооптуу катчылар отурат. Эл аралык толеранттуулук коомдук фонду менен бейөкмөт уюмдар долбоор жазып, элдин милиция кызматкерлерин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү максатында ушундай коомдук алдын алуу борборлорун түзүүдө. Долбоор түштүк облустарында ишке ашырылып, жалпы 22 коомдук алдын алуу борборлор түзүлдү. Бул долбоор 2013 жылдан бери өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Биз ушул жергиликтүү көйгөйлүү маселелерди аныктап алып, анан ошолорду чечүү боюнча атайын мындай иш-чараларды өткөрөбүз да. Анан акырында биз ошол аткарылып жаткан иш-чаралар канчалык деңгээлде өзүнүн максатына жетти. Ушул боюнча биз анализ, анан баалоолорду жүргүзөбүз. Биз ойлойбуз, ушу проект азыр өзүнүн максатына жетип жатат. Бул аймактык кеңеште жалпы 25 миңге жакын калк бар. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.